oyuncu Koşçubay İlis Uğulu oynuyor. Spartak menен жана ошондой эле 11-нчи Мурзабек Буян менен. Ал эми 12-нчи Астаркул Табышев Кочевник менен ойной тургандыгын айта кетели. Булардын башкы машыктыруучусу Урмат Шерипбеков. Ал мезгилде атандаштары Ош облусунун коноктордун курамы менен тааныштырам. Биринчи катар санында Байыш Ниязов Тумар менен ойун алып барат. Экинчи Айбек Темирбаев Ома, үчүнчү Медербек Абдикайым Трон менен, төртүнчү Ташчы Замирбек уулу Туз аргымагы менен, бешинчи Бауш Султанбеков Бүркүт менен, алтынчы Кыялбек Айтбаев Байтур менен, жана ошондой эле жетинчи Жаныбек Каримов oyun жүргүзөт. Айсар менен 8-нчи Кыяс Ниязов Амадор менен, 9-нчы Жоодор Жолчоулу Золотой менен, 10-нчы Манас Ниязов Штор менен, 11-нчи Баяман Ниязов Цезарь менен, 12-нчи Нурсултан Шамырза уулу Телтору аргымагы менен. Команданын жетекчиси Болот Эканбаев, машыктыруучусу Токтобек Кадыркулов экендигин жана Жаныш Ниязов экендигин белгилей кетели. Мына ушундай маалыматтарды берүү менен бүгүнкү беттешти баштоодобуз. Жекеме-жекеде командалар ат салышы менен баштады. Ош облусунда жаңы аргымак ал Амадор экендигин айта кетели. Мына ушул Талас облусунан алынган улак экендигин айтсак болот. Жаңылануулар бар. Улуттук кураманы түзүүдө бул эки команданын эки облустун салымы жана ошондой эле ролу кандай экендигин биз жакшы билебиз. Эки тараптан бирден оюнчу кирди. Айбек Темирбаев Омо менен ортодо, жана ошондой эле Аудасбек Мырзабек уулу Геркулес теминип чыкты. Жекеме-жекеде эки тараптын аттары тең мыкты. Омо буга чейин эсиңиздерде болсо Норус мелдешинде Илбирс командасы үчүн чабылган, жаңылбасам кеминден командасы үчүн чабылган болчу, жана дал ушул Ош облусуна Достук командасына жекеме-жекеге чыга турган аргымак керек болуп жүргөн, алар алган болчу. Ал мезгилде байкасаңыздар ылдый тараптан Аудасбек Мырзабек уулу көтөргөн, бирок атаандашы Айбек Темирбаев андан тартып алууга жетишти дагы, мына эми тайгазанга бет алууга аракетин жасап көрөт. Аудасбек Мырзабек уулу такымга басар маалда атаандашы жулуп алды. Бул беттеш чындыгында аябай бир кызыктуу деңгээлде жүрүшү керек. Көрөрмандардын чогулгандыгы тууралуу дагы айтсак болот. Дерлик финалдагыдай эле оюн боло тургандыгын айта кетсек дагы болчудай. Бул эки команда тең өздөрүнүн мыкты экендигин далилдеп келген буга чейин дагы. Андыктан бүгүн бири-бирине каршы өзгөчө сынап көрөт. Эми эки облустун тең курамдары бул ынтымак жана Достук командасынын оюнчулары менен түзүлгөндүгүн айта кетсек болот. Буга чейин эсиңиздерге салсак, эгемендүүлүк күнүнө карата уюштурулган Президенттин кубогунун алкагында Достук жана ынтымак командалары беттешип, Достук жеңип алгандыгын айта кетели. Бир упай айырмачылыгы менен акыркы секундаларда салып кетип, өздөрүн көрсөтө алган. Ал эми бул улуттук көчмөндөр оюндары андан кийинки эле чоң мелдеш, быйылкы жылдын эсебиндеги акыркы чоң мелдеш десек дагы болчудай. Алдыда эгер эле уюштурулбай турган болсо ынтымак мелдештери, ал учурда жекеме-жекеде баягы эле Айбек Темирбаев жана Аудасбек Мырзабек уулу Ома жана Геркулес. Геркулес жекеме-жекедеги күчтүү аттардын бири. Азыркы учурда Талас облусундагы, дээрлик Кыргызстандагы эң күчтүү номер 1-чи аргымак деп койсок да болот. Эми 100% жекеме-жекени бербейт деп айта албайбыз, бирок көпчүлүк учурда Чавандеске жакшы мүмкүнчүлүктү түзүп берип атаандашын четтетип коет. Бирок Ома азыр көрсөңүздөр дароо четтетер замат Айбек Темирбаев жерден үздү, такымга басууга аракетин жасап жатат жана айлампадан чыкты дагы. Калган оюнчулардын бардыгы кийлигишүүгө мүмкүнчүлүк алат. Сүрмө топ өз тапшырмасын аткарды жана атаандашын сыртка сөөп чыгарып койду. Эми Ома тууралуу айтсак, Норус мелдешинде биринчи лиганын алкагында өтө мыкты оюнду көрсөткөн ортодо. Ага байланыштуу
мына командаға Ош облысына алынғандығын айта кетсек болады. Аттардың күштүүлігі, мықты тапталғандығы, даярдығы албетте команданың жиынтығына есебіне түзден түз таасир етеді. Ошондуктан улам биз муну дагы белгилешибиз керек. Биринчи кезекте албетте оюнчулардын эми салымы албетте чоң атты башкарып, Тайгазанга бет алып, бирок аттардын күчтүүлүгү, мыкты даярдыгы көп нерсени чечет. Ал мезгилде жекеме-жекеде эки оюнчу Аудасбек Мырзабек уулу, Айбек Темирбаев командаларынын крандары десек болот. Аудасбек командага жаңы кошулуп ойноп келе жаткандыгын айта кетели. Эми Ынтымак командасына жаңы кошулган, андан кийин эми облус үчүн ойноого да мүмкүнчүлүк алды. Бул жолку курамда өзгөрүү Раушан Урмат жок экендигин айта кетсек болот. Жекеме-жекеде Аудасбек менен Кошчубай Илисулу сыяктуу оюнчулар ойноп келе жаткандыгын айта кетели. Жерден үзүп Аудасбек сол такымга басып алды. Эми Айбек Темирбаев жулуп алабы. Буга чейин атаандашы такымга баса элек мезгилде ыңгайланышып жулуп алууга үлгүргөн болчу. Ал мезгилде Аудасбек Мырзабек уулу Тайгазанга жакын келип калды. Жана атаандаштары ортосунан жүрүп келип болушунча каршылаштарды. Азыр камоого алууга аракетин жасап жатат. Тайгазан түбүнө жакын келди дагы ыргытууга мүмкүнчүлүк таппай жаткан мезгили 2-3 оюнчу бири-бирине жакын келип алгандай болду. Жана алгачкы улакты Талас облусунун улакчылары Тайгазанга салып койгондугун көрүүбүз. Командалык иш-аракет биринчи кезекте жасалгандыгын айта кетели. Коргонуу бөлүгүндө Тайгазан түбүндө Ош оюнчулары жакшы эле ойноп жаткандай болгон. Аудасбек Мырзабек уулунун жекеме-жекеден жасаган эмгеги, андан ары Тайгазанга алып барган улагы командалаштарынын жардамы менен ишке ашкандыгын айта кетсек болот. Менимче Аудасбекке бул эпизоддо 5-катар санындагы оюнчу Ерлан Төлөбеков жардам берди. Командалык иш-аракетти мыкты түрдө жасай алгандыгын айта кетели. Эсеп 1-0 жана азыр чоң байкайлы. Андан ары баштапкы чекитке жайгаштырылган улакка аракеттер алып жатат. Нуржан Мелисбек уулу атаандаштарынан сурулуп бара жаткан кезде жана Тайгазанга жакын калды. Ыргытууга мүмкүнчүлүк бар. Экинчи улак Тайгазанда. Экинчи улак Тайгазанда. Көз ачып жумганча эсеп көрсөткүчү өзгөрүп калды. Атаандаштарына улакты алдырып коюп, азыр Ош облусу коргонууга жетишпей калган. Өзүңүздөр көргөндөй Нуржан Мелисбек уулу артын кылчайып бир карап, андан соң Тайгазанга ыргытууга үлгүрдү. Артынан сая түшүп, ал эпизоддо Кыяс Ниязов келген, Амадор менен атаандашына жете алган жок. Жалгыз Кыяс Ниязов атаандашын кууп калгандыгын көрдүк бул эпизоддо. Ал эми Нуржан Мелисбек уулуна жардам берип, Бактияр Жабагиев тургандыгын көрө алганбыз. Эсеп сандары 2-0. Жана баштапкы 10 мүнөткө чейин 2 улак ташталды дагы. Азыр эми чогуу кийинки жүрүштөрүн көрөбүз. Бул беттештин башталышы гана. Андыктан эми 2 улак дагы да болсо жеңиштен кепилдикти бербейт. Майрамбек Рыспеков учурда оң такымына улакты басуу аракетин жасады, бирок аутка атаандаштары сүрүп чыгарды. Азыр бири-бирине көмөктөшүп улакты алып жаткан кези бул өтө жакшы көрүнүш чындыгында. Ташы Замирбек уулу азыр өзүн көрсөтүп жаткан мезгили. Чындыгында оюн жакшы бир темпте башталды. Эки команданын тең жеңишке болгон каалоосу канчалык экендигин биз жакшы билебиз. Жеңип жүргөн, жеңишке көнгөн командалар, андыктан аягына чейин күрөштү биз бүгүнкү беттеште сөзсүз түрдө көрөбүз. Жекеме-жеке көрүнүшү Айбек Темирбаев, Аудасбек Мырзабек уулу ортодо ат салышып жаткан мезгили.
Ома жана Геркулес аргымактарынын тирешине бардыңыздарды чакырып өтөлү. Ортодон илип кетүү бул беттеште өтө маанилүү экендигин айта кетсек болот. Чындыгында анткени андан ары туура багытты тандап чабуул өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк алышат оюнчулар. Азыр чийин алкагында Геркулес атаандашын четтетип турган кези Аудасбек Мырзабек уулу сол колу менен ыңгайланыштырып көтөрүп жаткандыгын көрүүбүз. Такымга басууга жетишеби жокпу? Айбек Темирбаев чып жабышып болушунча каршылыгын көрсөтүп жатат жана ага жардамдашып бул эпизоддо Байыш Ниязов дагы келген болчу. Байыш Ниязов капитан команда экендигин айта кетели. Жана Манас Ниязов активдүү атаандашынан талашып жаткан мезгили. Манас менен учурда Жоки Орозбаев жүргүзүп жаткан кезде Жолдошбек Орозбаевдин ыргыткан улагы жана азыр аз жерден Тайгазанга түшүп кала жаздады. 3-0 эсебин жаратууга, каттап коюуга Талас улакчылары жакын болгондон көрө алды. Бирок улак жерде азыр абайлаш керек. Медербек Абдикайым уулу экранда 3-чү катар санындагы оюнчу командасы үчүн аракетин көрүп ойноп жаткан мезгили. Чындыгында чабуул боюнча айтсак, азыр талай ээлери басымдуулук кылып жаткан кези. Таладагы атмосфера балким аларга жардам берип жатабы. Күйөрмандардын колдоосу албетте Талас улакчылары тарапта бул дагы өзгөчө бир кошумча күчтү берет. Ошондуктан улам алардын чабуулдарын биз биринин артынан бирин көрүп жаткан мезгилибиз. Ал учурда жеке орун алууда. Буга чейинки эки команданын беттешин эсиңиздерге сала турган болсок, эки команда тең Нарын облусуна каршы ойноду. Эң эле алгачкы күнү мына ошол Ош облусу Нарынды жаңылбасам 12-0 эсебинде жеңип алган. Ал эми бүгүн оюнунун экинчи күнүнүн алкагында Талас облусу Нарын менен ойноп 12-2 эсебинде жеңгендигин айта кетели. Эки тарап тең атаандашынын Тайгазанына 12 улактан ыргыткан, өздөрүнүн мыкты чеберчилигин ошол оюндарда көрсөтө алган. Эми бирок мыкты чеберчилик балким бири-бирине каршы болгон оюнда сыналышы мүмкүн, текшерилиши мүмкүн. Күйөрмандарынын көргүсү келген оюндар дал ушул Ош, Талас, Чүй командаларынын катышкан беттеш экендигин айта кетсек болчудай. Азыр жеке көрүнүшү жана жакшы эле позицияны Айбек Темирбаев жеңип жаткандай болду эле. Бирок аты жерге жыгылып калгандыгына байланыштуу өзүңүздөр көргөндөй позицияны жоготту. Аудасбек жерден көтөрүп алып даяр отуруп калган. Эми аттардын атын алмаштырууга аргасыз болду. Азыр эми атаандашты күтүп жаткан кезде Айбек Темирбаев, ал эми Аудасбек Мырзабек уулу такымга басып алгандан кийин алдыга чыгууга аракетин жасап көрөт. Манас Ниязов да кошулду. Айлампадан чыккандыгына байланыштуу бардык оюнчулар бири-бирине каршы ойноого мүмкүнчүлүк алат. Ал мезгилде мына эми активдүү талаш дагы да болсо уланып жатат жана Аудасбек Мырзабек уулу атаандаштардын курчоосунда жалгыз калгандыгын көрүүбүз. Командалаштары көмөктөшүүгө аракетин көрүп жатат, бирок жетише элек. Коргонууда Ош командасы активдүү болбой турган болсо 3-чү улак ташталат. Ал эми 3-чү улак атаандаштарга бир топ мүмкүнчүлүктү бере тургандыгын айта кетсек да болчудай. Мындай беттеште ар бир улактын мааниси чоң, чынын айтканда. Ошондуктан улам ар бир оюнчу аягына чейин тырышып ойноп, талаанын ар бир бөлүгү үчүн мына
ошондой өзүнүн күчүн жумшашы керек болот. Ал мезгилде атаандаштарынын тагазанын түбүнө келип аракетин көрүп жатат, бирок коргонууда азыр Ош командасы активдүү кармалып тургандыгын көрүүбүз. Эмне үчүн Жодар Жолчуулу жалгыз турат. Азыр эки тарап активдүү талашка түшүүдө. Өзгөчө Бауш Султанбеков, же болбосо Бабаравшан Султанбеков өзүнүн бүткүт аргымагы менен аракетин көрдү жана сүрмө топ каршылаштарды сыртка сүрүп чыгаргандыгын көрө алды. 16-мүнөт ортолоп калды. Мындай беттештер чындыгында өтө тез жыйынтыгына келип жетет, өтө тез бүтөт. Жоки Орозбаев экранда. Команда капитаны бул жолку беттеште. Командада ашылардагерлерден Жолдошбек Орозбаев, Нияз Мадалбек уулу Марлис Койгелдиев сыяктуу улакчылар бар экендигин айта кетели. Алар азыр тажрыйбаны командага берип турат, бирок карьерасы аягына чыгып бара жаткан кез. Ошол эле мезгилде Ош облусунда бир топ тажрыйбалуу делинген Бауш Султанбеков бар. Биз айткан оюнчуларга куракташ Кыяс Ниязов деле бир топ тажрыйбасы бар. Байыш Ниязов албетте капитан. Эле тажрыйбалуу оюнчу десек болчудай. Ал мезгилде өзүңүздөр көргөндөй Жаныбек жок азыр жекенин алкагында аракетин көрүп өз мүмкүнчүлүгүн сынап жаткан кези Каримов, Жаныбек Каримов такымга басып алгандыгын көрүүбүз. Жана кандай жүрүштү аткара алат болду экен. Айлампадан тез чыгуу аракетин жасаш керек. Болгону 3 мүнөт бар биринчи таймдын бүтөрүнө. Ал эми Кошчубай Илис уулу өзүңүздөр көргөндөй чеп жабышып кое бербеген аракетин көрүп жатат. Бирок мындай учурда айлампадан суурулуп чыгып оюн көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк аябай эле көп. Ошондуктан улам азыр Ош командасынын оюнчусунда абал жакшыраак экендигин айта кетели. Кошчубай Илис уулу болушунча күчүн жумшап жаткан кези, анын иш аракети менен убакыт дагы жыйынтыгына жакындап барат. Атты чаба албай алдыга чыга албай жаткандыгын байкоодобуз. Жаныбек Каримов ушундай иш аракет менен чектелип турган кези жерден илип алды. Бирок андан ары эми чыгыш керек, такымга ыңгайлаштырып дагы да болсо басууга мүмкүнчүлүк алууда. Алдыга чыгууга аракетин жасайт. Азырынча талас улакчыларынын тайгазанынын тегереги таптала элек экендигин белгилей кетели. Жана аутка чыгарып жиберди. Командасынын карамагында улакты кармап кала алган жок. Жана кайрадан жекеме-жеке. Бүгүнкү беттеште биз жекеме-жекени көп көрө турганыбызды айта кетели. Жекеме-жеке кайрадан 19-мүнөттө бүтүп атат. Акыркы мүнөттө кеттик. Жекеме-жеке жана биз жогоруда айтып өткөн оюнчулар Айбек Темирбаев, Аудасбек Мырзабек уулу сыяктуу оюнчулардын тиреши, Геркулес Ома аргымактары ортодо. Болгону 30 секундадай убакыт бар. Убакыт бул жекеме-жекедеги түртүшүү менен эле жыйынтыктап койсо деле болот окшойт. Аудасбек үчүн Айбек Темирбаев
Эми Айбек болушунча аракетин эле көрүп жатат. Жекеме-жекеде аргымактан көз каранды. Албетте жерден эңип алуу боюнча көрсөткүчтөр. Биринчи тайм соңуна келип жетти. Алгачкы 20 мүнөттүк аяктады. Эсеп азырынча 2-0 Талас облусу алдыда. Экинчи жана үчүнчү бөлүктөр алдыда орун алат. Дал ошол таймдар чечет. Алыстабай туруңуздар. Oyunu bir azamat gök börü Jarık yıldız bolup janıp göktөгү Tarık baragынан elim öçpөгүn Ulu kırgız elim göçmönü Oyunu bir azamat gök börü Jarık yıldız bolup janıp göktөгү Tarık baragынан elim öçpөгүn Şamalga jetkirбей çapты Kırgızdı ner azamatты Kuyun salıp mingen attı Күтпөй тайга санды taptı Çaptır çaptır jigit çaptır Кууган атан дашты калтыр Бийик кылып кыргыз калкын Бек сактагын ата сал Кыргыз элдин эрмегине тең болгон Кылымдарды кечип өткөн көк бөрү Эр азаматтардын сүйгөн оюну Өркүндөгү Улуу кыргыз элим көчмөнү Ойноп бер азамат көк бөрү Жарык жылдыз болуп жанып көктөгү Тарых барагынан элим өчпөгүн Улуу кыргыз элим көчмөнү Ойноп бер азамат көк бөрү Жарык жылдыз болуп жанып көктөгү Тарых барагынан элим өчпөгүн Улуу кыргыз элим көчмөнү Ойноп бер азамат көк бөрү Жарык жылдыз болуп жанып көктөгү Тарых барагынан элим өчпөгүн Улуу кыргыз элим көчмөнү Ойноп бер азамат көк бөрү Жарык жылдыз болуп жанып көктөгү Тарых барагынан элим өчпөгүн Кадам баскын көк бөрүгө Салым кошкун көтөрүүгө Тоскун каршы чыккан затты Укугуң жок өткөрүүгө Жүрөккө жаккан оюн көк бөрү Ойноп калтырбай көптөрү Биздин курам дүйнө чемпиондору Көңүл салбай сен өтпөгүн Көк бөрү Биздин оюн Биздин оюн Көк бөрү Улуу батыр кыргыз элим көчмөнү Ойноп келеттер азамат көк бөрү Жарык жылдыз болуп жанып көктөгү Разными такими видами развлечений пробовал в жизни. Ну, такого адреналина и такого вот выплеска эмоций нигде нету, как вот именно вот в этой игре, в такой вот. Когда ты туда заходишь, ты отключаешься и полностью погружаешься и отдаешь себя, должен отдать себя на 100%, чтобы достичь цели, к которой мы идем. Чтобы каждый хотя бы постарался по одной команде вытащить. Тогда именно наша страна, мы дадим всем пример того, что действительно надо развивать эту игру. Чем больше будет наций играть в эту игру, тем более будет популярная игра. И чтобы мы развивались уже не внутри страны, а именно за пределами. Сапарымдын башатынан баштап, ал менин жанымда болду. Мен ага көп нерседен милдеттимин, анткени арган түгүнүп, алдан тайганда ал мени колдоп турду. Мен ал аркылуу чыныгы досторду таптым. Мен аларга ишенем. Алар мага ишенет. Анткени күч бирдикте. Ал менин күчүмө күч кошуп, бардыгы бирдей экенин билдирип турду.
жеңбейбиз, жана жеңилбейбиз. Биз бул жактан өзүбүздүн ким экенибизди билебиз. Ал мага көп нерсени берди. Ал менен жеңиштин даамын бирге татабыз. Мен билем, алар ар дайым менин жанымда. Анын аты спорт. Мен үй бүлөмдү, жумушумду жана спортду аябай жакшы көрөм. Триатлон менен эс тарткандан бери машыгып келем. Негизи мен спортту ар бирибиздин жашообуздагы негативдерден куткаруучу тегерек деп эсептейм. Мисалы, мени триатлон чыдамкайлыкка жана максатка умтулгандыкка үйрөттү. Көптөгөн өспүрүмдөр ката кетирип туура эмес чечим кабыл алышат. Мен дагы алардын арасында болчумун. Спортко эртерээк келбегениме өкүнөм. Мен бул нерсени ата болгондон кийин толук түшүндүм. Максатты туура коюуну, фокус кармаганды үйрөтүп, физикалык жактан эле күчтүү болбой, руханий жактан дагы күчтүү болууну айтып келем. Мен спортко абдан ыраазымын. Бизнестеги ийгиликтерим үчүн, бекем үй бүлөм үчүн. Так ушул спорт менен машыгуу учурунда мен жашап жатканымды сезгеним үчүн. Балдар, жашоого журулуш кыла. Спорт менин жашоомдо канчалык таасир тийгизгендигин эки ооз сөз менен айтып бере албайсың. Бардыгы мен 8 жашка чыкканда мектептеги футбол секциясына жазылган күндөн башталды. Балким дал ушул чечим менин андан аркы турмушумда эң маанилүү ролду ойногондур. Мектепте мен теңдүүлөр көбүнчө жаман таасирлерге түшүшүп, керексиз чөйрөлөргө кошулуп калып жатышты. Менимче, спорттун аркасында мына ушундай нерселердин бардыгынан алыс болууга мүмкүнчүлүк берди. Анткени бардык бош убакытты мен машыгууларга жумшадым. Негизи спорт абдан көп нерсеге, күчтүү болууга, өзүңө бекем ишенүүгө үйрөтөт. Ар бирибиздин жашообузда бардыгына баш ийип, жеңилип берчү өтө оор учурлар туш болот. Менин жашоомдо мындай учурлар көп болду. Футболдун гана аркасы менен мен бул кыйынчылыктарды жеңип чыктым. Кандай оор болсо да, кайрадан туруп, чымырканып өз максаттарым, кыялдарым үчүн турмуш жолумду уладым. Балдар, жашоого журулуш кыла. Коомдук биринчи каналда үй бүлөлүк жаңы долбоор. Эгер сиз спортко жакын болсоңуз, 6 жаштан 12 жашка чейинки балдарыңыз болсо, атам, апам жана мен долбооруна катталыңыз. Шамдагайлык, амалкөйлүк, чечкиндүүлүк сапаттарыңызды көрсөтүүгө чоң мүмкүнчүлүк. Ал үчүн сиз үй бүлөңүз менен команда түзүп, теле-шоуга катышыңыз. Долбоордун шарттары тууралуу толук маалыматты төмөнкү нөмөрлөрдөн алыңыз. 458 656 Айта кетсек болот, бирин Аудасбек Мырзабек уулу жана экинчисин Нуржан Мелисбек уулу ыргыткандыгын белгилей кетели. Мына эми экинчи таймга аттанышты. Экинчи бөлүктө эсепти теңеп кетүүгө аракетин толук көрөт Ош командасы. Азыр эми чогуу байкайбыз кандай боло тургандыгын. Чындыгында эки команданын аткаруусундагы кызыктуу оюнга күбө болуудабыз. Бул тайпадагы борбордук беттеш экендигин айта кетсек болот. Эки тараптын биз курамдарын толугу менен тааныштырып өттүк. Минген аргымактары күчтүү. Чындыгында алдыңкы улакчылардан азыр талас улакчыларынын бири жерде калган. Ал мезгилде жерден ийилип алгандыгына карабастан андан ары сыртка чыгып кетишти.
Кайрадан ортого чакырылат командалар. Талас аймағына келіп отырған қадірлі меймандар, қылымдарды қадырған қырғыз елі қылымдарды қадырған, қаны салты падатты ұлттық көчмендер ойындарыбыз құтты болсын. Сапарым айтады. Жекеме-жекеге эки тараптан кайрадан оюнчулар кирүүдө. Жана дароо эле байкасаңыздар Жаныбек Каримов улакты ийгип алды. Тең тараза болгон демөөрчү. Жана андан ары $100 акш валютасы турат. тайпадан такачак айлампадан сыртка чыгып кеткендигин көрө алдык. Бирок андан ары чабуул улантып кетүүгө мүмкүнчүлүк болбой калды көрүнөт. Аудасбек Мырзабеков коргонууда ойногон. Жана азыр кайрадан жаңыланат дагы. Бирге бир чыгуу менен орнула тургандыгын айта кетели. Кайсы команда? Талас облусу, Ош облусу, эч кандай мааниси. 3-чү минутта жүрүп баратат. Жекеме-жекедеги биринчи таймдагы көрүнүштөр чындыгында жогорку деңгээлде болду. Биз атаган оюнчулар бирде Айбек Темирбаев, бирде ошол эле Жаныбек Каримов ойынын жүргүзүп жатты. $100 кетти. Дастан Аксбековичтен $100 турат. Эми капчыкты улам демөөрчүлөр мына эл башында. Азыр эми жекеме-жекеден жеңип алууга толук аракеттер жасалат. Кимиси көбүрөөк жеңсе, анда чабуу мүмкүнчүлүктөрү көп. Биринчи таймда Ош улакчылары чабуул жасаган жок. Экинчи бөлүк биринчи таймда толугу менен айырбаланып калышы мүмкүн. Андыктан алар аракетте көрүп жаткан кези. Азыр Аудасбек Мырзабек уулу такымга басып алды. Улак сол такымда активдүү түрдө атаандашы андан талашып жаткандыгын байкоодо. Жаныбек Каримов азыр активдүү түрдө атаандаштан талашып жаткан мезгили. Жана Аудасбек Мырзабек уулу чыкты дагы өткөрүп берүүнү Нуржан Мелисбек уулуна жасады. Нуржан Мелисбек уулу өзүнүн буян аргымагы менен алдыга озуп бара жаткан кезде жана чоң ылдамдыктагы чабуулду эки коргоочу эки тарабынан жабууга жетише алды. Бул жолкусунда достук коргонуу иш аракетин байкасаңыздар жоочу уулу көрсөттү. Жана арт тарапты көздөй буруп азыр Нуржан Мелисбек уулу чабуулга бара жаткан кезде жалгыз оюнчу бар. Бир оюнчу коргонууга толук жетишип коюшу деле мүмкүн. Жана улак ташталды. Жалгыз оюнчу ал Бауш Султанбеков болчу, жаңылбасам. Жана азыр Нуржан Мелисбек уулу анын жанынан өтүп кетти. Бауш Султанбеков кандай коргонду, таптакыр, түшүнүксүз. Өзү жалгыз болсо дагы жаап коюуга жакшы мүмкүнчүлүк бар болчу. Нуржан Мелисбек уулу азыр өзүңүздөр көргөндөй экинчи улагын салып койду. Алгач эки оюнчудан качып кеткен, андан кийин жалгыз коргоочудан өтүп кетти. 3-0 эсеби жаралып калды. Ош командасы ойгонушу керек. Өздөрүнүн мыкты экендигин дагы да болсо далилдөөгө убакыт кенен. Экинчи таймдын 15 мүнөттүк убактысы, андан сырткары албетте бир тайм бар. Биз бул мелдештин алкагында бир жолу камбэкти көрдүк. Ал Бишкек жана Ысык Көл командалар ойногон оюнда болду. 4-0 эсебинде Бишкек жеңилип келе жатып, катары менен 5 улакты ыргытып кеткен болчу. Андыктан алардын мына ошол күчтүүлүгү ошондо болгондугун айта кетем. Азыр эми жерден эңип алууга мүмкүнчүлүк жаралар. Замат Эрлан Төлөбеков ойногон болчу. Жана азыр
Астаркул Табышев Тайгазанды көздөй бара жаткан кезде коргоочулардын бардыгы дайыми аракеттин көрүп Тайгазанга жетип барды. Абайлаш керек. Азыр Баяман Ниязов ойногон болчу коргонууда. Ал эми Астаркул Табышевдин ыргыткан улагы жерге түшүп калды. Эртерээк ыргытып койду. Ал Тайгазандын кырына тийип жерге түшүп калгандыгын көрдүк. Андан ары Ош командасы чабуулду жасоого аракетин жасайт жана жерге таштап сыртка чыгып кетти. Бул жолкусунда Байыш Ниязов анткени андан ары улантууга кажет жок болчу. Талат көнүп калган. Ал мезгилде кезектеги чоң ылдамдыктагы чабуулду сол канаттан Манас Ниязов жарат келе жаткан кезде жана коргонуудагы оюнчулар артта калды. Биринчи атаандашын жазгырып өткөн Тайгазанга ыргытууга жакшы мүмкүнчүлүк бар. Жана Тайгазанга жакындап келип кезектеги улак жана Тайгазанда Манас Ниязовдун ыргыткан улагы жана эсеп 3-1. Өзгөчө тез чабуулдагы улак болгондугун, тез чабуулдагы иш аракет болгондугун көрө алдык. Мына ушундай эсеп 3-1. Эми оюн кызыгына кирип бара жатканда өзүңүздөр көргөндөй. Буга чейинки ыргытууну биз кайталоодон көрүүдөбүз. Селкип ыргытып өзү дагы Тайгазан ичине түштү. Эки тараптын мыкты оюнчулары бирине бири жооп берип ойноп, эми мындан ары дагы кызыктуулукту күчөтүшү керек. Ал мезгилде аутка чыгып кетти. Азыр андан ары ыргытууга жакшы мүмкүнчүлүк бар болчу. Бауш Султанбеков ойногондугун көрө алдык. Бардыгы жапатырмак оюн таласында буга чейин Манас Ниязов ыргыткан улакка чейин өзүңүздөр көргөндөй Астаркул Табышев эсепти 4-0га айландырып коюуга жакшы мүмкүнчүлүгү болгон. Бирок 4-0 менен 3-1дин айырмасы өтө чоң. Андыктан чабуул менен жооп берип, алгачкы чабуулунда улак салгандыгын көрдүк. Ош облусунун улакчылары эсеп сондарын ачып алды дагы. Алардын маанайы бир аз көтөрүлөт, түштү болушу керек. Эки улак айырмачылыкка чейин кыскартып алды. Ал мезгилде жекеме-жекеде жүрүш уланат. Жаныбек Каримов Ош облусунан, ал эми Аудасбек Мырзабек уулу таластан ортодо. Жаныбек Каримов сол такымга басып алды. Чабуулга чыгууга мүмкүнчүлүк алып жаткан кезде жана коргоочулар активдүү аракетин жүргүзгөнү менен өзүңүздөр көргөндөй Тайгазанга дагы да болсо бет алууга мүмкүнчүлүк бар. Бирок талаа чегине чыгып кетти дагы. Сүрмө топ өз тапшырмасын аткарып койду. Эсеп 3-1. Экинчи таймдын ортосу. Демек беттештин жарымы артта калып барууда. Дагы да болсо убакыт бар. Эки команданын салымдары боло турган болсо, германдар чындыгында жогорку деңгээлде колдоп турууга даяр. Көңгөрдө өзүңүздөр билгендей, эми бир команданын германдары кайсы бир ат майданда көбүрөөк болушу мүмкүн, басымдуу бөлүгү болушу мүмкүн. Бирок кол салымдар салынган мезгилде германдар кол чаппай койбойт, талкышын бербей койбойт. Ошондуктан улам мыкты иш аракеттер, жүрүштөр дайым баалана тургандыгы белгилүү. Ал мезгилде жекеме-жекедеги иш аракет Талас Курама командасынын жекеме-жеке жана чоң байкайлы. Чабуулга чыгып келе жаткан кезде жана бул жолкусунда Дастан Сагынбек уулу 100% мүмкүнчүлүгүн колдон чыгарып койду. Менимче бул 100% мүмкүнчүлүк болчу. Чынын айтканда Дастан Сагынбек уулу ыргыта алган жок. Атаандаштары азыр чабуул менен жооп берет. Кагыз көрсөтмөсүн берди көрүнөт. Буга чейинки биз кайталоодон көргөндө чоң байкайбыз. Дастан Сагынбек уулу эсиңиздерде болсо, эгемендүүлүк күнүндө президенттик кубогунда дагы дал ушундай салымды сала албай калган. Азыркы учурда эми кырсыксыз ойногондугу эң башкы кезекте албекте оюнчулардын. Андыктан бир дагы кооз салым командага алып келинген упай ден соолукка
барабар болбойт. Ошондуктан оюнчулар өздөрүнүн коопсуздугун ойлоп ойносу керек. Бирок көбүрө оюну азарт экендигин дагы айта кетсек болот. Каны кайнап турган оюнчулар кандай гана баа менен болбосун убакытты ыргытуу аракетин жасап келишет. Дастан азыр Тайгазандын кырына ургандан кийин сала албай калгандыгын көрдүк. Эсеп 3-1 достук такта айтсак Ош облусунун курамы албетте басымдуу бөлүгү достук командасынын оюнчулары. Буга чейинки мына эпизодду биз көрө алдык. Аты Тайгазанга токтобой койгон, байкасаңыздар. Ого ыргыта алган эмес. Аты Дастандын планы боюнча токтош керек болчу. Демек, азыр өзүңүздөр көргөндөй булит көрүнүшү орун алат. Буга чейинки калыстардын көрсөтмөсү боюнча Ош командасынан кайсы бир оюнчу чабуул жаралып бара жаткан мезгилде алмашууга кирип кеткен. Ошого байланыштуу калыстар булит мүмкүнчүлүгүн азыр Талас командасына берип жаткан мезгили. Булиттен коргонуу оңой эмес. Эгер Тайгазанга токтой турган аргамак болсо, ал Чавандеске жакшы мүмкүнчүлүктөрдү берип келет. Ошондуктан улам чогуу көрөбүз кандай боло тургандыгын. Бирден оюнчу ойнойт. Дастан Сагынбек уулуна берилген. Улак өзүңүздөр көргөндөй жана анын атынан Ош командасынан оюнчу кууп жетүүгө аракетин жасайт. Жана булиттер кандай боло тургандыгын, булит кандай боло тургандыгын чоң байкайлы. Калыстын ышкырыгы жаңырган гана мезгилде. Экинчи таймда 14-минутасы. Алдыга озуп чыгышы керек болот. Дастан Сагынбек уулу эртерээк атты чаап жиберип жаткандыгын дагы байкоодобуз. Сызыктан өтүп кетип жатат. Албетте эки тараптын өзүнүн жакшы оюнун көрсөткүсү келип турат. Бул жолку булит көрсөткүчүндө жана Дастан Сагынбек уулу азыр атаандашынан жакшы эле аралыкта келе жатат. Шашпай ыргытууга жакшы мүмкүнчүлүктү аткарат жана Тайгазанда кезектеги улак орун алды. Дастан Сагынбеков ушундай булитти ишке ашырды. Эсеп сандары 4-1. Эми булит көпчүлүк учурда мындай деңгээлдеги оюнчулардын аткаруусунда ишке ашат. Көбүнчө деңгээл жагынан бирдей командалар туш келген мезгилде оюн кошумча 10 мүнөттүккө чейин жетип барып, андан кийин ыргытылган булиттер бар. Эсеп сандары 4-1 жана Дастан улакты ыргыта алды. Айбектин 2000 сому силердин капчыгыңызда даяр. 15-мүнөт соңуна чыгып бара жаткан кези. Азыр эми Тайгазандагы улакты алып келип, баштапкы чекитке жайгаштырышы керек, андан кийин уланылат. Экинчи тайм кылрап олтурун эсеп санындагы мына баштапкы чекитке жайгаштырып, андан кийин улантат. Тезирээк алып келиш керек. Бул убакыттын өтүп жатышы Талас облусунун улакчыларынын пайдасында. 3 улак айырма бар, бирок 3 улак айырма жеңиштен кабарды бербейт азырынча. Ал мезгилде жерден эңип алып Майрамбек Рыспеков аракетин көрдү, бирок жерге чүлүп жиберди. Жана сызыктан дагы өтүп кеткендигин көрдүк. Азыр Старков, Майрамбек, ошол эле Нияз Мадалбек уулу ойноп жаткандыгын көрдүбүз. Жоки Орунбаев дагы бар. Ал эми атаандаштарынан биз белгилеген мыкты коргоочулардын бири Бауш Султанбеков ойноп жаткандыгын
Биралдык жекеме-жекеде барган сайын Жаныбек Каримов көбүрөөк келип жаткандыгын көрсөңүздөр болот. Айбек Темирбаевке караганда. Айбек Темирбаев менен дал ушул оюнчу өздөрүнүн мүмкүнчүлүгүн, өз күчтөрүн сынап жаткан мезгили. Ал эми азырынча Талас облусунан жалгыз Аудасбек Мырзабек уулу келүүдө. Бирок Коштубай Илис уулдагы маалыматы менен аракеттин көрүп турчу оюнчулардан экранда Жаныбек Каримов. Жакшы бир позицияга аракеттер жүрүүдө. Геркулес азыр атаандашынын артынан акмалап турган мезгили. Жаныбек менен Жаныбек жана Аудасбек. Аудасбектин чапканатын жакшы билесиңер. Геркулес Жаныбектики Айсары. Жаныбек Каримов Айсары менен чыккан болсо, Аудасбек Мырзабек уулу салттуу түрдө Геркулес менен чыккан. Өзүн көрсөтүүгө аракетин жасап жатат. Бузубакинин атынан таластык коомдордун атынан таластык көкөрүш. Жерден эң алууга мүмкүнчүлүк жаралар Замат билди. Аудасбек жерден оң такымга баскандан кийин Жаныбек Каримов өзүңүздөр көргөндөй жакшы эле тартып алууга бел байлап турат, аракетин көрүп жатат. Ушул жактан кармаганда да болду. Бирок мындай учурда жулуп кетүү оңой эмес. Жалгыз улакты Ош облусунан Манас Ниязов ыргыткандыгын эске сала кетели. Сол канат аркылуу барып өзгөчө кооз көркөм салым болгондугун айта кетсек болот. Чындыгында бүткүл тала басылып өтүлүп, анын жыйынтыгында улак салынган болчу. Ал мезгилде кийинки аракеттер жана сүрмө топ өз тапшырмасын жакшы аткарды. Кайрадан жекеме-жеке орун алат. Нуржан Мелисбек уулу ортого алып келе жатат. Нуржан командасындагы лидер оюнчулардын бири, өлкөдөгү мыкты чабуучулардын бири. Ош облусунда Манас Ниязов оюн көрсөтүп жаткан болсо, мындай позицияда, мындай жоопкерчиликте Талас облусунда Нуржан Мелисбек уулу ойной тургандыгын белгилей кетели. Ал мезгилде Жаныбек Каримов Аудасбек Мырзабек уулу. Аудасбек кайрадан Геркулес менен артын салып атаандашын Айсарыны жолотпой жаткандыгын байкоодобуз. Бирок жакшы мүмкүнчүлүктү азыр Айсары Жаныбек Каримовго берди. Ушундай Айсарыны минген Жаныбек тез илиш керек, тез алыш керек. Антпей турган болсо, кайрадан атаандашы төртөп коюп позицияны алып коюп жатат. Жана такымга Жаныбек басты, эми чыгууга жол издеп көрөт. Акыркы секундалар жетишпей калды чыкканга. Баштапкы чекитке алып келип таштайт. Экинчи тайм экинчи таймда эки тарап тең өзгөчөлөрдү алды. 2-1 эсебинде бүтү экинчи тайм. Үчүнчү чечүүчү бөлүктү күтөбүз. Алда кызыктуу 20 мүнөттүк оюн бар. Күнгөткө караган эгеменди Кыргыз өлкөбүздө улуу майрам көчмөн ааламга тынччылык самаган улуу батабыз кабыл болсун.
сиз спортко жакын болсоңуз, 6 жаштан 12 жашка чейинки балдарыңыз болсо, атам, апам жана мен долбооруна катталыңыз. Шамдагайлык, амалкөйлүк, чечкиндүүлүк сапаттарыңызды көрсөтүүгө чоң мүмкүнчүлүк. Ал үчүн сиз үй-бүлөңүз менен команда түзүп, теле-шоуга катышыңыз. Долбоордун шарттары тууралуу толук маалыматты төмөнкү нөмөрлөрдөн алыңыз. 0558 656 606 0508 656 606. Атам, апам жана мен. Баарыбыз спорт менен. Спорт бул дух, оптимизм жана энергия. Жеңишке жетүү үчүн бардык кыйынчылыкты басып өтүү керек. Болгону каалооң жана максаттың курч болушу шарт. Стимул долбоору 2019 жыл региондорду өнүктүрүү жана санариптештирүү жылындагы 2-чи сезонун баштайт. Аймактарды өнүктүрүү жылына карата Стимул долбоору элек жеринде жашап, спорт менен машыккан өспүрүм балдардын жашоо турмушун чагылдырат. Жыл ичинде Кыргызстандын бардык аймактарын кыдырып, спорттун 8 түрү боюнча машыккан 16 каармандын окуясын обого алып чыкты. Ар бир каармандын жашоосу көптөгөн балдарга спорт менен машыгуусуна таасир берди. Долбоор алдыга ири максаттарды коюп, аймактардагы жаштардын спортко болгон умтулуусуна чоң түрткү болот. Толук маалымат 0555 85 52 24 0706 00 85 80. Долбоорго катышып, жеңишти биз менен кошо багындыр. Акыркы спорт жаңылыктары, дүйнөлүк масштабтагы көрсөтүүлөр, улуттук оюндар. Эми мобилдик телефонуңда КТРК спорт каналынын мобилдик тиркемесин көчүрүп, каалаган убакта көр. Google Play жана App Store онлайн дүкөндөрүнөн жүктөп алсаңыздар болот. Каждый день мы думаем о том, как сделать нашу работу комфортнее и эффективнее. Новая интернет-версия системы «Гарант» – естественная среда для комфортной работы. Мен кичинекей кезимде эжелерим күрөшүп калышчу. Күрөшкө атам өзү жетелеп келген. Биздин район боюнча мен жалгыз кыз болчумун. Ошондон себеп мага спарринг партнер кыз жок, балдар менен күрөшүп калгам. Кыздар күрөшкөн болбойт, динге туура келбейт деп айткандар көп. Жакын адамдарым айткан аябай оор. Кыргызстан менин үчүн жүрөгүм. Мен ошо Кыргызстанды дүйнө жүзүнө тааныткым келет. Себеби Кыргызстан десең каяк деп тааныбаган адамдар аябай көп болот. Жана ошо Кыргызстан желегин Олимпиадада көтөрүп, элге таанытып, даңаз алайлы, Кыргызстаныбызды көтөрөлү бирге. Сапарымдын башатынан баштап, ал менин жанымда болду. Мен ага көп нерседен милдеттүүмүн, анткени арган түгүнүп, алдан тайганда ал мени колдоп турду. Мен ал аркылуу чыныгы досторду таптым. Мен аларга ишенем. Чечүүчү 3-чү таймды көрүүгө чакырып өтөлү. Ош жана Талас облусунун ортосундагы беттеш уланат 3-чү тайм жана оюн башталар. Замат жерден эңип кетип, Астаркул өз аракетин жасады. Астаркулга рекорд тиешелүү экендигин айта кетсек болот. Ал мезгилде Майрамбек Рыспеков 2-чи номердеги оюн жүргүзүп жаткан кези Президенттин кубогунда чечүүчү улакты ыргыткан оюнчу Майрамбек Рыспеков азыр шабуулга бара жаткан кези бирок коргоочулар өз ордунда тайгазанды издеп табалабы, чогуп байкайлы. Ага чып жабышып жогорку чыңалуудагы коргонууну Бауш Султанбеков көрсөттү. Бабаравшан Султанбеков көрсөткөн жана тайгазан түбүнөн азыр жок калыстын көрсөтмөсүн азыр көрөбүз. Ерлан Төлөбеков менен Майрамбек Рыспеков экранда.
Ош облысы үчүн деле, Ош командасы үчүн деле Майрамбек Рыспеков чоочу убакчы эмес. Ажыбул Токторбек. Мен ушул учурдан пайдаланайынчы, урматтуу көкбөрү күйөрмандары. Талас аймагынын ат майданында жүргөн кадырлуу меймандар, менин жанымда Аксакал отурат. Азыркы беттешке Сулук абай аппараты менен ачкысын жоготуп ийиптир. Тапкандар болсо байгеси бар. Келип бизге комментаторскийге берип коюңуздарчы. азыркы учурда Аппаратты билесиңер. Ош Талас беттешини дерлик финалга келгенде эле меймандар келгендигин айта кетишибиз керек. Ат майданда тегеретте курчап калгандыгын айта кетели. Талас облусунда көкбөрү оюнуна кызыккан күйөрмандардын саны өтө көп. Баштапкы беттештер деле байкалган. Бир гана финалда эмес, алгачкы оюндарда күйөрмандар көп топтолууда. Бир аз тыныгуу жаралды дагы, андан кийин командалардын жүрүшү уланат жана азыр Ош командасынан 5-чи улакчы кирип кеткендигине байланыштуу. Азыр жаза мамыга Медербек Абдикайым уулу азыр эми жакшы мүмкүнчүлүктү ишке ашырууга аракетин Майрамбек Рыспеков көрүп жатат. Бауыр Султанбеков ага каршы аракетин көрсөттү. Манас Ниязов жерине кайрадан минип тургонуну мыкты аткарууга дайынданат. Ал мезгилде улак жерде. Кудай буйрса дагы тыйын тыпырлар байгеле. Жерде жаткан улакты кайрадан азыр эңип алууга Майрамбек Рыспеков аракетин жетише алган жок. Таласында кызуу жүрүүдө. Азыр оюн таласында 3-4 оюн болууда. Эки тараптын 3-4 канчалык деңгээлде аракет кылып жаткандыгын көрүп эле турабыз, абайлаш керек. Эң башкысы албетте жаракатсыз, кырсыксыз өткөн оюн. Ынтымак уранынын алдында өткөн оюн чындыгында дайым. Ава өтпөй турганы карачы кең дала. Улуттук оюндарыбызга, улуттук көчмөндөр оюндарынын Ал мезгилде эми кайрадан улак жерден көтөрүлдү дагы 1-1 чыгуу, жеке орун алганы турат. 3-чү таймда окуялар азыраак, байкасаңыздар 5 мүнөттөй убакыт каяка учуп кеткендиги билинбей да калды. Азыр эми жекен кызыгын көрөбүз. Бирден оюнчу ортодо Жаныбек Каримов жана Аудасбек Мырзабек уулу. Жаныбек Каримов менен Аудасбек кетин. Жок, Айбек Темирбаев кирген о. Айбек Темирбаев өз бөлүп калганда эле Жаныбекти атап жатабыз. Ал акыркы учурларда көбүрөөк кирген болчу. Айбек Темирбаев азыр чимирлик ватандаштарынан качып кетүүгө айла амалын издеп жаткан кези өздөрүнүн тайгазанына жакын жерде оюн жүргүздү. Жана жерге түшүп калгандыгына байланыштуу азыр кайрадан улантууга жол издейт. Есеп учурда 4-1. Улак Тайгазандын түбүндө. Улуттук көчмөндөр оюндарыбызда, улуттук көкбөрү оюндарыбыздын башчыгы Кадыркулов Каримбек, көкбөрү федерациясынын улут даражасындагы, республика даражасындагы Калстар, Кудайкулов Бакыт, Нураков Эсенкул улут даражасындагы аксакалыбыз. Азыр эми Тайгазан түбүндөгү оюн таласында Токтосун Абаскер, Шербаев Асылбек, улакта Тажибаев Азизбек. бир аз алыстатты дагы, андан ары улантууга мүмкүнчүлүк алышат. Жана жерден эңип алуу азыр Кыяс Ниязов. Амадор менен аракетин көрүп бара жаткан кезде Кыяс Ниязов ватандашынан
озуп кетүүгө толук аракетин көрдү. Нуржан Мелисбек уулу коргонууга келип жеткен. Жана каршылаштан азыр жол кетүүгө аракетин жасады, бирок такымга басып алган жок. Дагы да болсо Улак Кыяс Ниязовда Жоки Орозбаев андан талашып жатат. Мезгилде аутка чыгып кетти. Жоки Орозбаевди Улак команда капитаны. Топ додону токтотуп калыш оңой эмес. Өзүңүздөр билгендей, Арбат аргамагы менен оюн жүргүзүп келе жатат. Таймдын 7-чи минутасы. Талас Курама командасы 7-чи минут соңуна чыгып калган мезгил. жетекчиси солдо Жекеме-жекеде Геркулес менен Айбек Темирбаев өз аргамагы Ома менен чыккандыгын байкоодобуз. Жекеме-жекеге аттар кирик экендигин эми баардыгыбыз эле жакшы билебиз. Ош командасы өз катарына Оманы алгандыгын айта кетсек болот. Андан сырткары ошол эле Пет сыяктуу аргамактар бар. Жерден Дагдасбек Мырзабек уулу өйдө көтөрөйүн деп турат, бирок Айбек Темирбаев жооп берген жок. Колун болушунча созуп, ал көтөрөр замат илип алууга аракетин жасайт. Ал эми Аудас канча убакыт болсо деле мындай чимирлип тура бере тургандай. Убакыттын өтүшү менен Ош командасында эсепти теңиртетүүгө болгон мүмкүнчүлүк азайып бара жаткан мезгили. Аудасбек такымга басууга үлгүрдү, бирок ыңгайланыштыра алдыбы. Басып алган Айбек Темирбаев жакшы аракетин жасады. Андан ары эми коргоочулар өз аракетин көрсөтүшү керек. Жоодар Жолчу уулу бар. Манас Ниязов так оюн жүргүзүп жүргөндүгүн байкоодобуз. Байыш Ниязов агасы дагы талаа үстүндө оюн көрсөтүп жатат. Аудасбек Мырзабек уулу ал мезгилде Улак менен жана аутка чыгып кетти. Аутка чыккандыгына байланыштуу азыр кайрадан борбордук айлампада беттеш уланат. Бүгүнкү күндөгү биз программаны кайсыл беттештер орноло тургандыгын айта кетели, урматтуу телекөрүүчүлөр. Талас Ош беттешинен кийин Бишкек Жалал-Абад командаларынын ортосундагы оюн орун алат. Бул аябай кызыктуу беттеш болушу керек. Андан сырткары Чүй менен Ош шаарынын ортосундагы беттешке биз күбө болобуз. Кушчубай Элис уулу ортодо, Айбек Темирбаев ага каршы чыкты. Кушчубай дагы такымга басты ийгиликтүү түрдө. Кушчубай Элис уулу Спартак менен оюн жүргүзүп жаткан мезгили. Мурунку Хосейн Көк, азыркы Спартак аргымагы жана Улакты алар замат алдыга озуп чыккандыгын көрүүбүз. Жакшы мүмкүнчүлүктү жаратты. Азыр эми ыргытууга жетишүүдө Майрамбек Рыспековдун 5-чи Улакты салып койгондугун көрө алдык. Бул эмгек албетте Кушчубайга таандык. Ал айлампадан ийилип кетип, андан кийин чыккандан соң Майрамбекке өткөрүп берген болчу. Эсеп 5-1. Ортодогу айырмачылык 4 улакка чейин жетип калды. Коргонууда азыр өзүңүздөр көргөндөй жакшы эле аракеттин созулуп Кыялбек Айтбаев көргөн болчу. Байкор менен бирок жетпей калды. Ал мезгилде мына эми эсеп сандары өзгөрдү. Ал учурда жерден кайрадан үгү алууга жол бар. Дастан Сагынбек уулу Дастан 94-жылы. Дастан Сагынбек уулу экранда. Дастан Сагынбек уулу жакшы эле аракетин көрүп жатат. Булит аткарган оюнчу оң такымга басып алган жана алдыга жылып озуп чыгууга аракетин көрүп жакшы эле камчылап жатат. Бирок атаандаштары коргонууда.
активдүү ойноду. Өзгөчө Нурсултан Шамырзаул ойноду. Жана ал мезгилде жалгыз сатандаштарынан үзүлүп чыгып келе жаткан кези Астаркул Табышев ыңгайлаштырып көтөрүп алды. Жана Тайгазанга жетип калган учурда ыргыт алган жок. Коргонуу жакшы. Коргонуу жакшы. Бул жокусунда албетте биз Нурсултан Шамырзаулун мактап өтөлү. Ал тел тору менен атаандашына жетип барып, улап жетип калган. Аны Астаркул ыргытмак. Ал эми Нурсултан Шамырзаулу тел тору менен барып үлгүрүп калды. Жана улакты кармап түшүрүп калгандыгын биз көрө алдык. Азыр калыстар эмнени талкуулап жатат. Чогуу көрөлү. Байыш Ниязов экранда. Команда капитаны. Жана улактан кармап жерге түшүрүп калган. Улактан кармаган. Өзүңүздөр көргөндөй. Азыр эми кандай түрдө уланат чогуу байкайлы. Улактан кармап Нурсултан Шамырзаулу жетишкен чындыгында. Ал жогорку ылдамдыкта оюн жүргүзгөндүгүн биз көрө алдык. Ал мезгилде Тайгазандан алыс эмес жерге улак ташталды. Жерден еңип алып өз жүрүшүн Бауш Султанбеков, Бабаравшан Султанбеков улантып жатат. Жок, улак жерде. Манас Ниязов энкетүү аракетин жасады. Бактияр Жабагиев дагы бар талаа үстүндө. Ошол эле мезгилде Райымберди Жаңыбай ойноп жаткандыгын көрүүбүз Талас командасынан. Ал мезгилде Манас Ниязов улак менен алдыга озуп чыгып бара жаткандыгын көрүүбүз. Жакшы мүмкүнчүлүк бар. Шторм менен баратат жана ал мезгилде атаандаштардан дагы бир оюнчу аз жерден жаракат алып кала жаздады. Эми бутуна туруп оюн улантууга менимче мүмкүнчүлүгү бар. Манас Ниязовду атаандаштары курчап алган. Жана ал мезгилде эми абайлаш керек. Эң башкысы жаракатсыз беттеш албетте. Марлис Койгелдиев жерге кулады. Дагы да болсо улак Манастын такымында, оң такымга басып алган. Капталдан урдургандыгы үчүн Кыяс Ниязов Амадор менен азыр чыкты жазамамыга. Жана Майрамбек Рыспеков өзүңүздөр көргөндөй Майрамбек Рыспековдон жакшы коргонуч аракети. Ал атты колдонуп өзүңүздөр көргөндөй коргонуп калган. Ал мезгилде кийинки чабуул жана кезектеги кызыктуулукта оюн жүрүп жатат. Майрамбек Рыспеков Тайгазанга жакындап бара жаткан мезгили. Тайгазанга келди, ыргытылган улак жана 6-1. Майрамбектин иш аракети чындыгында мактоого татый турган нерсе. Өзгөчө коргонууда иш аракет жасап, андан кийин өзүңүздөр көргөндөй чабуулга дагы чыга алды. Алсыраак аралыктан ыргытып Тайгазанга багыттап кое алды. Ага чейин Манас Ниязов 5-2 эсебин каттап коюуга жакын болчу. Жана ыргытылган улактын кооздугун байкаңыздар. Чындыгында жогорку деңгээлдеги биз оюнга күбө болуудабыз. 16-минутта жүрүп бара жатат. Эсеп 6-1. 5-6 улакты Майрамбек Рыспеков ыргыткандыгын байкоодобуз. Жана азыр эми чогуу байкайлы. Дагы 5 мүнөттөй убакыт бар болжолу менен. Эми 5 улакты ыргытып келүү чындыгында мүмкүн эместей. Эсеп сандары кирилешип кетти. Артыкчылык жерден илип кетүүгө аракет жасалды. Жана ал мезгилинде Нуржан Мелис
Мелисбек уулу сол такымга басуу аракетин жасады да алдыга ооз бара жаткан кезде, бирок эки коргоочу бар. Алардан өтүү оңой болбойт. Жана кезектеги улак Нуржан Мелисбек уулунун пайдасында. Ош командасынын коргонуу бөлүгү жолкусунда анчалык согуна алган жок. Буга чейин азчылыкта дагы калып калгандыгын эсиңиздерге сала кетели. Эсеп сандары 7-1. 7-1 бүгүнкү күндөгү өзүнүн 3-чү улагын ыргытты. Нуржан демек хэт-трик жасай алды десек болот. Ош командасында дагы да болсо улак салууга мүмкүнчүлүк бар. Алдыда 3 мүнөттөй убакыт калды. Башкы чекитке жайгаштырылышы керек. Андан кийин мына эми өзүн көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк алат. Азыр баштапкы чекитке келет. Вакытты болушунча үйлөнбөгүсүн тескерисинче созуп койду көрүнөт. Ал мезгилде жерден эңкетүүгө аракеттер кайрадан башталды. Жана азыр жерден жолдар жолчу түшүп калды да кайрадан тез аранын ичинде улантылды. Манас Ниязов Фенкер Замат улакталды, жана ыргытууга мүмкүнчүлүк бар. 7-2 эсеби катталууда. Манастын экинчи улагы, бул беттештеги экинчи улак. Жалгыз Манас Ниязов командасында ушундай мыкты аракетин көрүп жаткандай. Эсеп сандары 7-2, 2 улакты тең Манас Ниязов ыргытты. Жерден илер Замат озуп алдыга чыккандыгын көрдүк. Тайгазан боп-бош болчу эч ким дагы болгон эмес. Мыкты аткаруу, мыкты эгүү жана аны дагы жыйынтыгына ийгиликтүү түрдө чыгарды. Азыр эми акыркы жүрүштөргө кайрадан барышат. Ал мезгилде эми 2 мүнөттөй калган мезгилде ана саат бастырып сыртка чыгып кеткендигин көрдүк. Ал мезгилде мына эми улак жерде дагы да болсо Бауш Султанбеков илип кете алды. Оң канат аркылуу азыр чабуулга чыга алабы? Жок, эки оюнчу камоого алган. Ага байланыштуу эми тыныгуу болот. Жоки Орозбаев ватандашынан улакты жүрүп алгандай болду. Мезгилде эми акыркы 1 мүнөт убакыт бар. Жеке менен жыйынтыгына чыгып кала тургандай. Бул секундалар Ошчубай Элис уулу жана анын атаандашы Жанбек Каримов ийгиликтүү болду. Айтсак, Жанбек Каримов ортого кирген. Ошчубай Элис уулу азыр чабуулга аттанып бара жаткан мезгили жана каршылаштарын атаандаштары бирден жапкандыгын көрөбүз. Алмаш өз учурунда жасалды. Ошого байланыштуу азыр коргонуу жакшы деңгээлде ишке ашат. Жана Ошчубай Элис уулу азыр улакты сыртка алып чыгып кетти. Азыр ортого алып келет. Акыркы секундалар, акыркы көз ирмемдер. 3-чү күндүн биринчи беттеши, борбордук беттеши жыйынтыгына чыгып калды. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эсеп сандары 7-2, талайлары Талас облусу атаандаштарын 5 улак айырмачылыгында жеңип алды. Ош командасы дагы өзүнүн болгон аракетин жумшады. Жана мыкты деңгээлдеги эми оюнун Манас Ниязов көрсөткөнгө аракет жасады. 2 улакты ыргытты. Эми командалык оюну толук өздөрү каалаган деңгээлде жүрбөй калгандай, бирок эми дагы да болсо мүмкүнчүлүк бар. Ош командасы дагы да болсо чемпион болууга мүмкүнчүлүгү бар. Анткени өзүңүздөр билгендей, экинчи орунду алган тайпада экинчи орунду алган командалар өзара ойноп чыгат. Андан кийин 4-чү жарым финал чаңып калат. Андан соң кайрадан эле эки команда балки финалда кездешип калышы мүмкүн. Бирок ошол эле мезгилде Чүй облусун биз эстен чыгарбашыбыз керек. Ал команданын даярдыгы дагы мыкты. Дагы да болсо Ош командасында мүмкүнчүлүк алдыда бар. Эсеп
сандары жетекке биз Талас облусунун жуурмандары топтоктойбуз. Ошол бутунда дагы болсо мүмкүнчүлүгү бар деп бүгүн беттеште жыйынтыктамакчыбыз. Бата менен салттуу түрдө оюнчулар мына ушул талаадан чыгып бара жаткан кези кызматыбыздарда мен Зыйрат Эсенбай болдум. Алдыда оюндар бар.